Жакшылык кылуу бул жакшылыктын берекенин ачкычы. Ошондуктан жакшылык кайсы жерде мүмкүнчүлүк болгон болсо, дароо ошол жакшылыкты кылып калганга аракет кылыш керек. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Омай я'мал мисқала зарратин хайран яра. Кимде-ким ошол бир чаң сыяктуу кичинекей болсо дагы жакшылык кылган болсо, ошол нерсенин жазасын сөзсүз түрдө көрөт дейт. Андан кийин айтат: "Вамай я'мал мисқала зарратин шарран яра." Ал эми кимде-ким ошондой кичинекей болсо дагы жаман ишти кылган болсо дагы, ошол жаман ишинин жазасын алат дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Иттакун нара вала бишикки тамыр" дейт. Ошол курманын кичинекей бир бөлүгү менен болсо дагы өзүңөрдү тозок отунан сактагыла дейт. Кээде жакшылык кылуу жөнөкөй эле сөз менен болот. Ошол бир адамга бардыңыз, жакшы сөздү айтып койдуңуз, же болбосо бир жерге барып ортого түштүңүз, бир жакшылыкка себеп болдуңуз. Балким ушул кичинекей эле себеп жакшылык болгонуңуз бир адамдын өмүрүн сактап калышы мүмкүн. Бир адамдын бактыны, бир үй бүлөнүн бактылуулугун сактап калышы мүмкүн. Себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле жамандыктан, оору, кырсыктан, бала, апаттан сактап калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, жакшылык кылгандан эч кандай тайманбайлык. Биз жакшы алдыбыздан чыккан адамга, жаныбарга, душманга, мусулманга, эркек, аял, жаш бала эч кимге карабастан жакшылыктарды кылып калганга аракет кылайлык. Алла Таалам баарыбызды жакшылыктардын ачкычы кылсын, жамандыктын жапкычы кылсын.